Эмне себептен президентке талап келиңиз койдуңуз эле? Эми ал көп айтылган, өзүмдүн программамды элге жарыялап, ушул эми кандай бир алдына караганда ушул таасир болуп келатат. Өзүбүздү түптөп калсак, өзүбүзгө даярданып калсак деген ниет бар болчу да. Анткени ошол эле кезде азыркы болуп аткан иштерди билип турдук деп айтсак болот да. Билип турдук эмне болот? Мисалы, азыркы күндө конкретный мисал менен айтайын. Европаны салкаланып атат да, экономикасы. Кризис. Газ кымбат. Баары кымбат болуп атат. Анан аякта производство технологиялар аяктан качып атат. Каяка? Ким алып кетсе ошол жака алып кетип алып атат. Ошондо биз иштеп калып, ошол жактан көп бизге жарактуу технологияны алып келсек болмок да Кыргызстангачы. Бир эле мисал. Бизде 2200 суу бар. Дарыялар да. Чоң кичинекей дарыялар бар. Ошону биз эмне кылдык? Киши ГЭСдерди салып атабыз азыр. Бирок азыр салып атканда ар бирөө ар кандай технология менен салат. Бирөө Кытайдан алып келет, бирөө Европадан алып келет, бирөө Армениядан алып келет, бирөө Россиядан алып келет технологиядан, гидротурбиналар. А ошондо кандай сунуш болгон? Баарын чакан ГЭСке өткөрүп эле 2000 бир эле компания. Аны коомдук компания кылып 7 миллион кыргыз жарандарын акционерлик кылып туруп эле, мисалы Европадан ошо гидротурбина чыгарып аткан заводду сатып алып келип койсок, 2000 суубузга ошо ГЭСтерди койгонго өзүбүз чыгарып калмакпыз. Бул бир. Анан муну экинчиси, завод биякта туруп калганда технологический безопасность деп коет. Баары унифицировано болуп калат да. Бир заводдон чыккан запчастьтарын алмашып тияк ошондо биз мындай сонун компания болуп калмак да. Бир чети сууну башкарып атат, кубат берип атат, экинчисинен өзүбүз гидротурбина чыгарып атабыз. Эч кимден биз көз каранды болбой калмакпыз да. Бул бир эле мисал, кичинекей жерде кантип системаны кантип иштесек болот деп. Ошол долбоорду ишке ашырууларды кылып аракет жасагам да.